домашнее задание. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен бүгүн Кыргызстандын тарыхынан 7-класс жаңы теманы өтөбүз. Бүгүнкү темабыз 17-18 кылымдагы Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы тууралуу болмокчу. Сабактын максаты кыргыздардын коомдук түзүлүшүндөгү негизги өзгөчөлүктөрү тууралуу билесиңер. Таптар, социалдык катмарлар тууралуу жана алардын негизги милдеттери тууралуу билим аласыңар. Акыл чабуулуу методун колдонуу менен Кыргызстандын ата журту деген теманы өткөнсүңөр. Силерге суроо. Ошол учурда кыргыздардын мекендеген аймагы кайсы жер болгон? Суроону кайталаймын. Кыргызстандын ата журту кайсы аймактарды ээлеген? Туура. Азыркы Кыргызстандын аймагы толугу менен Өзбекстан, Тажикстан жана Памир, Чыгыш Теңир тоо чөлкөмдөрү болчу. 17-18 кылымдарда негизинен кыргыздар көчмөн турмушта жашап, урууларга жана уруктарга бөлүнгөн. Башка көчмөн элдер сыяктуу эле көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенип, мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишкен. Мындай чарбанын түрүн экстенсивдүү чарба деп атайбыз. Кыргыздар ал кезде ээлеген аймагы жогоруда силер айтып өткөндөй аймактарда жашаган. Бул аймактарда жалпысынан кыргыздар уруу болуп бөлүнүп, эң ири уруулары байлар жана манаптар башкарган. Атап кетсек, бул уруулар Бугу, Сары Багыш, Солто, Саяк, Черик, Моңголдор, Сару, Кыпчак, Адыгине жана Жоо Кесек өңдөнгөн уруулар, ири уруулар жашаган. Мындан тышкары майда урууларды уруктарга бөлүшкөн. Бул уруктардын башында байлар жана бийлер турган. Жана ошондой эле уруулук патриархалдык мамилелер жашаган болчу. Бул уруунун башында турган байлар жана бийлер, баатырлар өз кезегинде уруунун саясий, коомдук иштерин чечишкен. Алсак, сот иштерин, аскер иштерин, мамлекеттин ички жана тышкы маселесин карашкан болчу. Кылымдын башында Моголстон мамлекети кулагандан кийин Кыргызстандын саясий жактан өз алдынча болушу, аймакты жердеген калктын ич-ара чарбалык этностук байланыштары андан ары өнүгүүнүн жолуна түшкөн. Бирок аскасы асман тиреген ашуу белдери күзгүсүн жана кышкысын жабылып калуучу Теңир тоо өз ара байланышын кыйындаткан болчу. Мына ушундай шартта оң канатка кирген уруулар Сырдария боюндагы калалар менен тыгыз мамиле түзүп, ал эми сол канат болсо Ферганага отурукташкан калк менен ымала түзгөн. Мындай чоң жиктелүү мезгил менен ар башка аймактарды байырлаган уруулардын кеңири мейкиндикте айырмалуу бирикмелерди түзүшү башка улуттардын тарыхында да орун алган. 18-кылымдын аягында кыргыздардын болжолдуу саны 800 000 кишиден ашкан. Радловдун пикири боюнча 80 000 түтүн кыргыз болгондугу айтылат. Жана ошондой эле балдар, кыргыздар жөнүндө Кытай маалыматында дагы даректүү материалдар бар. Ал төмөндөгүдөй. Кыргыздар бул буруттар деп белгилешкен. Анжиян менен Кашкар аралыгында жашаган көчмөн элдердин аты.
Алардын эгелери бий деп аталган. Бий өлгөндө анын ордун уулу же тууганы ээлеген. Башкача айтканда бийликти мурастаган болчу. Кийиз үйлөрдө жашашат, малчылык менен кесиптенет, эт менен азыктанышат. Жана ошондой эле бийинин сүтүнөн ичимдик даярдашкан. Кытай фарфорун, чайын, кийим кечесин, бөзүн жактырышат. Аларды эң керектүү нерсе катары урматташкан болчу. Кыргыздар жарды, бирок алар эр жүрөк болушат деп баяндашкан экен. Эгерде балдар биз ушул маалыматка таяна турган болсок, анда кыргыздар Кытай өңдөнгөн ири феодалдык чоң мамлекеттер менен мамиле түзгөндүгүн байкоого болот. Кыргыздардын калкы негизинен кыргыздар жогоруда биз атап өткөндөй урууларга бөлүнүп, оң канат, сол канат жана ичкилик деп бөлүнгөн. Мындай бөлүнүү өз кезегинде уруулук бөлүнүштөрдүн регионализм, улуттук трайбализм жана уруулук бөлүнүү коңшу өлкөлөрдүн кол салып басып алышына шарт түзүп бергендигин билүүгө болот. Кийинки доордо Кокон хандыгы падышалык Орусия өңдөнгөн мамлекеттердин басып алышына тездеткен болчу. Кыргыздар 17-18 кылымда феодалдык мамилелердин өзгөчөлүгү төмөндөгүдөй. Силер көрүп тургандар, уруунун башында бийлер, ири бийлер, байлар, баатырлар жана атка минерлер турган. Ал эми коомдун төмөнкү катмарында карапайым эл, кедей кембагалдар жана букара калкы турган. Балдар, бүгүнкү күндө кыргыз коомунда социалдык кандай катмарлар бар? Кимдерден турат деп ойлойсуңар? Балдар, биз жогоруда кайрылгандай, ошол 17-18 кылымда кыргыздардын коомдук түзүлүшүндө эң чоң роль ойногон улуу бийлер, байлар жана баатырлар дедик. Булардын өзүлөрүнүн милдеттери болгон. Мисалга алсак, улуу бийлер ар жыл сайын шайланып, жалпысынан уруунун ички тышкы иштерин, аскер, сот иштерин көзөмөлдөгөн. Керек болсо, өзүнүн улугу ар бир уруну жана согуштук урааны дагы болгон экен. Ал эми байлар болсо чакан уруунун же топтун башында туруп, чоң манаптын буйругун аткарышкан. Баатырлар болсо уруулар менен болгон чабыштарда, жоопкерчилик замандарда эрдик көрсөтүп, мекенинин тынчтыгын камсыз кылышкан. Силерге суроо. Балдар, 17-18 кылымда кыргыздарда байлык эмне менен өлчөнгөн? Суроону кайта. 18 кылымдарда кыргыздардын байлыгы эмне менен өлчөнгөн? Туура. Кыргыздардын байлыгы мал менен өлчөнгөн болчу. Байлыкка байланышкан адамдардын аттары, фамилиялары бүгүнкү күндө дагы кездешет. Мисалга алсак, Малдубай, Малдыбай, Абдулас Малдыбаев, Миңжилкулуу болсун, Миңжилкы, Болот Миңжилкыев, Койлубай деген инсандардын ысымдары кездешет. Кыргызда кыз төрөлсө 40 жылкулуу болушу менен дешкен. Мунун бардыгы тең мал жандыкка байланышкан ырым-жырымдар болчу. Жана дагы биз байлар жөнүндө сөз кылдык. Бул байлар өз ичинен төмөндөгүдөй болуп бөлүнгөн. Күрдөөлүү бай. Булар жеке гана байлыгы менен айрылмаланбастан коомдук турмушка жигердүү аралашып, эл ичинде кадыр-баркка ээ болушкандар. Ордолуу бай. Чоң манаптардын ордолоруна жакын жашап, керектүү үйлөрдү куруп, короо жай салдырышкан. Көбүнчө соода-саттык иштер менен алек болушкан. Ал эми сасык бай дегендер малдын башын көбөйтүү менен алек болуп, коомдук турмушка кызыккан эмес, алар зыкымдыгы менен айырмаланышкан. Сараң бай мал мүлкүн эч ким менен бөлүшпөгөн, пейили тар, кайрымсыз байлар болушкан экен. Уюткулуу байларга ата тегинен өткөн байлыгы менен байыгандар. Ал эми чириген бай деп мал жаны өтө көп, бирок элге да өзүнө да пайдасы тийбеген байларды аташкан. Баатырлар. Кыргыз аристократтарына баатырлар кирген.
Душман менен күрөштө өзгөчө эрдик көрсөткөн жүрөк кол башчы баатыр деп аталган. Карапайым катмардан же феодалдан чыккан айрым баатырлар кийин ири феодалга айланып кетишкен. Мисалга алсак, бизде белгилүү баатырлар Шабдан баатыр, Байтик баатыр өңдөнгөн инсандарыбыз белгилүү. Атка минерлер. Кыргыз коомунун башкарууда атка минерлер да чоң роль ойногон. Алар 10-50 түтүн элди башкарып, бийлердин тапшырмасы боюнча калың элди түрү кыдырып, алымдарды, салыктарды, чыгымдарды чогулткан. Балдар, бүгүнкү күндө бул тарыхый аталыштар колдонулабы? Атап айтсак, ажо, атка минер, бай, би, каган деген аттар колдонулабы? Бүгүнкү күндө бул ысымдардын бардыгы колдонулбайт. Арасынан ажо же атка минер деген сөздөр, терминдер колдонулуп келет. Букаралар, букара калк балдар, силер билгендей коомдун төмөнкү катмарына кирген. Булар калктын негизи массасын түзгөн. Негизги материалдык байлыкты өндүрүшүп, уруу башчыларынын айтканын аткарып, алар үчүн барымталарга да барып, жылкы тийип, кээде чабыштарда да курман болушкан. Кедей кембагалдар. Букара калк кедей кембагалдар, жакыр, малай, жатакчы, чайрикер, мандыкерлерден турган. Кедей кембагалдар өз уругу, айылы менен бирге жайлоого чыгып, чогуу кышташчу. Алар убактылуу урунуп турууга саануу, жандык алган. Акысына алардын үй оокатын кылып, малын багышкан. Кыргыз феодалдарынын чабандары көбүнчө коомдун кедей катмарынан турушкан. Ал эми бөлөк уруктан келип, жалчы жарчы жүргөндөр малай деп аталган. Эгинин багып, күздө дан бастыргандары аштыкчы деп аталышкан. Көчмөн турмуштан биротоло арылып, дыйканчылык менен алектене баштагандарды жатакчы, эгинчи деп аташкан. Жана убактылуу күнүмдүк жүргөндөрдү мандыкерлер деп аташкан. Мына балдар, силер менен биз 17 саясий коомдук түзүлүшүнө көңүлүбүздү бурдук. Сабакты жыйынтыктасак, кыргыздар 17-18 кылымдарда көчмөн турмушта жашап, урууларга бөлүнүп, коомдук турмушунда бай манаптар чоң роль ойногон жана патриархалдык уруулук мамилелер сакталып калган экен. Бул өз кезегинде кыргыздардын эгемендикке жетишине өзүнүн кедергисин тийгизбей койгон эмес. Бирок алардын өзлөрүнүн башкаруу түзүлүшү болгуп, мамлекет катары өз алдынча өнүгүшүнө салым кошкон экен. Мына ушун менен биздин сабагыбыз аягына жетти. Тапшырма окуу китебиңердеги номер 23 параграфтагы суроолор жана тапшырмалар. Мындан тышкары кошумча булактардан маалымат издеп, электрондук китептерден маалымат издесеңер болот. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.